Жаман ойду ойлобос жан экенмин, жакшы иштерди жар салган данакермин деген ырсаптарында айтылгандай, түшкү конок теле долбоору ар бир кыргыздын үйүндө бактылуулукту, ынтымактуулукту, ишиңиздерге ийгиликти каалайт. Бүгүн да бизге жаркын маанай тартуулаган Дамира Шеримбетовнаны туулган күнү менен куттуктайбыз. Дамира эжекебиз биздин таланттар теле долбоорунун мыкты ырчыларынын катарында турат, сап башында турат десек болот. Дамира эжеке, ар дайым ишиңизде ийгилик болсун. Сиз кыргыз элинде сахнанын жүзүсү, сахнанын ажарысыз, үйдө мыкты чоң апа, чоң таяне болуп, ар дайым ишиңизде ийгилик жылоолосун деп биздин таланттар теле долбоорунун жалпы жамааты куттуктайт. Бүгүнкү туулган күн ээсине жагымдуу музыкалык чыгарма болсун.
Keremetті кең пейілді елімден келечегін ойлап күнде толғанам мен қырғызмын бақырава түрлі мал болсын байлығыңа ашық бар болсын қиырыңа өссін қырғызым ай құдайым саға жар болсын ей мен қырғызмын мен қырғызмын дүние елі таныған медет тұтқан мекенем бар танымал қан манастың ұрпақтары бар болсын қағылайын қалың қырғыз халқыма мен қырғызмын қобызына чертіп сайратқан жорғасына тоқып қандатқан қыздары да қымыз сұлушу ай беш бармағын дамын жайнатқан ей мен қырғызмын мен қырғызмын Музыка жаңырат, пианист бидің атын атай, елдің алдында залар қалу барамын саға. Мен сені биге шақырғым келді, сені ғана. Bir қоқыстан емес ақ пивай. Oyunға ақпи айландырат, аябай ақпи қызмат қылат, егерде ақпи дос айланса. Вальс асманда учат, буркер достой қардай аппақ, а бәлкім вальс бізге өлігі еске қалтырат. Мен сені биге шақырғым келді, сені ғана. Bir қоқыстан емес ақ пивай. Oyunға ақпи айландырат, аябай ақпи қызмат қылат, егерде ақпи дос айланса. Мен сені биге шақырғым келді, сені ғана. Bir қоқыстан емес ақ пивай. Oyunға ақпи айландырат, аябай ақпи қызмат қылат, егерде ақпи дос айланса. Түшкү конок теле долбоору ар дайым жакшылыкты жар салат. Эгер сиздин да биз менен бөлүшчү жакшылыгыңыз болсо, ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Сиз жашаган аймакта, сиз жашаган өрөөндө таланттуу инсандар болсо, биздин таланттар теле долбооруна катышууга ар дайым
даярсыздар. Анда эмесе 0509 24 04 19 0507 15 63 99 номер аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ар бир жакшылыкты жар салганга ар дайым даярбыз. Анда эмесе сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма болсун. Jarılır
УТРК чүйдө түшкү конок теле долбоору, ал эми түшкү конок теле долбоорунда мыкты өнөрпоз конокторубуз бар. Анда эмесе конокторго кеп кезегин берелик. Мыкты кожойке, кол өнөрчү, колунан көөрү төгүлгөн чебер Фариде эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Фариде эжекем, акыркы учурларда кол өнөрчүлүк унутта калып бара жаткан өнөрлөрдүн бирине кирип калды. Сиз бул өнөрдү канча убакыттан бери аздектеп келе жатасыз? Мен бул өнөр апамдан калган десем болот. Раматылык апам ушу кол чеберчилигин аябай устат айым эле. Ушу апамдан калган десем болот. Мен кичине чагымда эле кызыгып үйрөнчүмүн, үйрөнүп токучумун. Анан азыр интернеттен ушу бир кызды таап, мен айым деген кыздан дагы сумка токканды үйрөндүм. Анан сумкадан башка дагы көп нерселерди токуйм. Абдан жакшы. Мисалы сумкадан башка дайым нелерди токуйсуз? Кеңири токтоло кетсеңиз, биздин көрөрмандар мүмкүн сизге буйрутма берип, сиздин кардарыңыз болуп калышат. Сумкадан башка муну айтсам болот. Бул гүлчелик дагы салып койсо болот ичине. Кыздар жанагы боенгучтарын салып койсо дагы болот. Муну эми багы клиенттердин өзүнүн буйрутмасына жараша, көлөмүнө жараша токуйм. А бул болсо дагы телефон салганга дагы ылайыктуу. Андан кийин бул болсо көбүнчө муну мугалим эжелерге ылайыктуу, китеп, тетрадь салганга калыңыраак токулган ошо. Бул болсо азыркы заманбапка ылайык себет колго токудум. Муну жанагы кудаларга, жакын арамдарга ичине сүлгү же бир нерсе коюп подарка кылсак да болот, белек кылсак дагы болот. Себет. Себет муну ушундай кылып колго токудум. Абдан жакшы. Бир сумканы же болбосо мына ишиңиз бүтө эле экен, ушул себетти токуш үчүн канча убакыт кетти? Бул себетти убакыт болсо жарым күндө токуйм. Абдан жакшы. А себетти токуш үчүн, сумканы токуш үчүн керектүү жиптерди кайдан аласыз? Керектүү жиптерди Мажанадан эле алабыз. Ушул жактан эле бар керектүү нерсенин баары ушу Мажанада бар. Ушу Мажана базардан алабыз. Абдан жакшы. Буйрутмалар кандай болуп атат ушунда сизге? Буйрутма эми тааныштар болот көбүнчө эле. Анан көп нерсе белек болот. Анан тааныштарга белек кылам, анан алар тааныштарын айтып эле ошо аркылуу эле. Дорожкаларды токуйм, мындан сырткары, айымдарга жолук, көп эле нерселер токуйм. Абдан жакшы. Кеңири токтолуп кетсеңиз, ошо токуган буюмдарыңызга сизге кантип буйрутма берсе болот? Сиздин Instagram, TikTok баракчаңыз барбы? Мүмкүн биздин көрөрмандардын ичине сизге буйрутма берип, кардар болуп калалык. Алардын ичинен эмнелер бар? Тандайлык дегендер үчүн кеңири маалымат. Мен TikTok баракчам бар эле Фарида Айтыкулова болуп катталам. Мына бул жана мугалим эжелерге деп атайын ушундай калың буйрутма беришет, калың болсун, чоң болсун деп ушул сумканы заказ кылсаңыздар болот, буйрутма кылсаңыздар болот. Ал эми жаш кыздар мындай ачык түздө буйрутма беришет, ачык түстө болсун деп анан ошону мына ачык түстө кылам, ар кимдин каалоосуна жараша. Анан биринчи өздөрү эме кылышат, буйрутма кылышат, момундай өңдөн болсун, момундай болсун деп ошолордун табитине жараша жазайм. Абдан жакшы. Ал эми ушул буйрутманы аткараарда өңүн заказ берген, өңүн дагы айткан кардарларыңыз болот. Ал эми бири-бирине айкалышып турган өңдөрдү тандоодо кандай ыкмаларды колдоносуз? Эми бул кандай десем, көп жылдан бери өзүм токуйм, анан даярдап да коем кээ бирлерин. Ошо боюнча дагы ошо азыр телефондон көргөзөм, момундай өң бар, момундай даярлары бар деп көргөзөм. Көбүнчөсү ошо даярларды алышат. Кээ бирлери ошо Мажанамага мен менен кошулуп барып, ошо жиптерди тандап, анан кийин ошо аркылуу дагы алабыз. Азыр көбүнчө могу сумкаларды азыр жанагы той аш болуп атпайбы, ошолорго жанагы себеттин ордуна, мисалы көйнөк, калпак, жолуктун ордуна көбүнчө мындай ошо сумкаларды көп буйрутма беришет да. Жана бизде тойго барганда жа кешиктин оозун ачмай ырым же болбосо көшөгөнүн эки жагына деп кылышпай, ошонун ордуна азыр көйнөк жолук деп эле ушундай көп ушундай сумкага буйрутма берип калышты. Демек, жакшылыктарыбызда приздин ордуна сизден сумкаларыңыздан, себеттериңизден, жоолуктарыңыздан
буйрутма берсек болот экен. Ооба, Анда туура сөзүбүз айтасың. кур болбосун, сизге буйрутма бериш үчүн кайсы номерге байланышсак болот? 0706 38 90 50. Абдан жакшы. Фарида эжеке, сиз кол өнөрчүлүк менен алектенип отурганда өзгөчө түймө мени абдан эс алдырат дейт, ушул жөнүндө кеңири маалымат берсеңиз. Бул аябай жакшы суроо бердиң, бул туп-туура. Кээден баары турмушта ар кандай нерсе болот да. Анан баягы кап болуп турганда деле сумкаларымды ала коюп токуйм. Анан чөнтөмө кичине акча түшсө эле дароо эле мажинага барам, 3-5 болсо дагы жеп алып келип коеюн депчи. Ошо. Муну жакшы, муну токуп отурганда көңүл ачам, ырдайм дегендей. Бул мен үчүн өтө мындай сатып бизнес кылбасам дагы, менин хоббим десем да болот да. Үйгө киши кара келгенде дагы куру кетирбей булардан подарка кылып коем, белек кылып коем. Бир жака барсам деле башка бир нерселер токуп белек кылып коем. Абдан жакшы. Өзүңүз кыяк чагабызды кошо ээрчите келипсиз. Токтогулдун кызы болгонуңуздан кийин демек ырдайсыз. Кичине. Анда сөзүбүз кур болбосун, ырдап коюңуз. Түгөлбай Казаков агайыбыздын Сүй жазы деген жакшы чыгармасы бар. Ушуну аракет кылып ырдап берейин. Ойлордун жумшак жамыры, талкын тартып караның менден узады. Кет балыкка келди менин жаштыгым, чуктурба агызып шаарымыздан. Жылт эткен жылдыздын үзүгүндө, сен кайда кеткенсиң асыл кечи. Жүрөккө толукшуп сүрү жаздың ай, сен качан келесиң кечи. Тереңдерден балбылдап сезим бермети, тунук ойлор шыбырын сенден жашырат. Күнгүм тулган биздеги жашыл өмүргө, аппак жандай тилектер жапатылат. Жылт эткен жылдыздын үзүгүндө, сен кайда кеткенсиң асыл кечи. Жүрөктө толукшуп сүрү жаздың ай, сен качан келесиң асыл кечи. Себеленип ойлордун жумшак жамыры, талкын тартып караның менден узады. Кет балыкка кетпе менин жаштыгым, тунчуктурба агызып шаарымыздан. Жылт эткен жылдыздын үзүгүндө, сен кайда кеткенсиң асыл кечи. Жүрөктө толукшуп сүйүү жаздың ай, сен качан келесиң асыл кечи. Жылт эткен жылдыздын үзүгүндө, сен кайда кеткенсиң асыл кечи. Жүрөктө толукшуп сүйүү жаздың ай, сен качан келесиң асыл кечи. Сен качан келесиң асыл кечи. Бизге
Келген СМС билдирүү бар экен. Салмасбы Фариде эжеке, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун, жакшы кызматтар. Калай эткенсиз? Кол өнөрчүлүк бул унутта калып келе жаткан нерсе да. Сиз менен кантип байланышып, сизге шакирт болсом болот дейт. Менин телефон номерим бар. Дагы кайталап коеюн. 706 38 90 50. Шакирт тарбиялоого өзүңүздүн кандай ыкмаларыңыз бар эжеке? Эми шакиртке биринчи кызыгуу керек да, кызыгуу болсо, анан үйрөнсө болот да, анан кызыкпаса болбойт. Жок, ошону айта кетсеңиз, эгерде буга чейин тарбиялаган шакирттериңиз барбы, ушул тармак аркылуу бизнес ачып кетейин деген жаштар болсо, кандай көз караштасыз? Мен аябай жакшы көз караштамын. Үйрөнөм деп келсе, каршы эмесмин, үйрөтөм колумдан келишинче. Абдан жакшы. Фариде эжеке, ишиңизде ийгилик болсун. Мен апам дагы сиздей болуп жоолуктарды токуйт, сиз менен биргеликте чоң бизнес баштасак болобу дейт. Болот, байланышкыла болот албетте. Эмне болбосун. Фариде эже, ишиңизде ийгилик болсун. Бул өнөрдө аркалап келаткандыгыңызга канча убакыт болду? Үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бересизби дейт. Бул кесипти, эми өнөр да бул мен кичке чаман эле апам раматтылык үйрөтүп, ал убакта байпак, жоолук, ситирлерди экөөлөрүмө токчумун. Ошо ал кичке чаман эле бар. Абдан жакшы. Фариде эжеке, үйүнүңүзгө береке, дагы бир жолу ырдап берип койбойсузбу дейт. Ой. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ырдап берип коюңуз. Кайырмас кандай эле ырыңызды? Ырыңыз кандай? Сағынған менше болбоктур, сағыныч эзип жүрөктө эрит коргошун. Сағындым сизди, күзмүнөп калган жүзүңө, мүнөзү токтоп, күмүш чач менин жандосум. Сагындым сизди, энесин күткөн баладай. Сагындым сизди, жашыңыз канча карабай. Күткөндөр күтөр, аз эле күтөр көп болсоң. Менчелик сизди күтпөстүр эч ким тажабай. Ишиңиз татаң, жараткан аны колдосун. Сүйгөндү билсе, сүйүүдөн эрит коргошун. Сүйгө сизди, убакыт жогун билсем дагы. Сагынып сизди, сагынып жүрөм жандосум. Сүйгө сизди, убакыт жогун билсем дагы. Сагынып сизди,
Кол өнөрчүлүк деп калдык Фариде эже. Жаштардын арасында мына ушул өнөргө кызыккан, ушул өнөрдү келечекте алып кетсем деген жаштарга эмне деген сунуш, пикир айтат элем? Менин жаштарга айтат элем, бул биздин ата бабабыздан келаткан чоң өнөр да. Мен деле аз эле билем, мен дагы үйрөнгүм келет. Бул билгеним аз деп ойлойм да. Мен дагы үйрөнгүм келет. Жаштарга айтат элем, аракет кылып, кызыгып, биздин өзүбүздүн ушу кол өнөрчүлүгүбүздү таштабай, унутта калтырбай, дагы өркүндөтсөк деген тилегим бар. Ошо эми азыр келиндериме үйрөткөнгө аракет кылып атам. Кызыктырып, өзүм көргөзүп, момдай депчи. Келиндерим деп калдыңыз, келиндериңиздин, кыздарыңыздын ичинен кызыккандар барбы? Бар, ушу кичүү келиним ушу эметип калат. Жакшы, мынау жакшы экен, анан үйрөтүп атам эми, кичинеден үйрөнүп атат. Өзүнө жаккан сумкаларды көргөзгөм, кайсы жагат десем, үйрөнүп атат дейм кичинеден. Үйрөнөм деп аракет кылып атат. Абдан жакшы. Демек, келиндериңизден кызыгуу бар, жаштарга Кудай кааласа шакирт даярдап аткан кез. Анда эмесе сизден жалпы кыргыз элине азыр жакшылыктар күнү кур эмес, Кудайым кут кылсын. Жалпы кыргыз элине сизден соңку сөз болсун эжеке. Кандай десем эми. Жалпы элге тынччылык болсун, элибизде тынччылык, токчулук болсун, бейкутчулук болсун. Ошо мен айтарым. Абдан жакшы. УТРК чүйдө түшкү конок теле долбоору студияда Кундуз Исмаилова болду. Анда эмесе сак, саламатта калыңыздар.